Kesilişte түз багытта өтөйүн деп жатасыз. Сиз эмне кыласыз деген суроо болду. Азыр сиздер мына кесилишке жакындап калдыңыздар. Трамвайда кесилишке жакындап калды. Анан оң тарапта светофорлор турат. Жашыл болгон силерге жүргөнгө уруксат берип атат, жашыл чырак. Ал эми трамвайдын светофорун карасаңыздар, трамвайдын светофору Т формасында болот да. Азыр ылдый жактан өкө күйгөнү трамвайды кайсы жака жүр деп атат, түзгө жүр деп атат. Ал эми трамвай болсо оңго бурулуш керек экен. Анын маршруту оң тарап экен. Ошондо ал эмне кылат? Ал күтөт. Качан анын светофору оңго бурулганга уруксат бергенге чейин трамвай жүрбөй күтүп турат. Ал эми трамвай жүрбөй күтүп турганда силер эмне кыласыңар? Силерге жашыл чырак жүргөнгө уруксат берген үчүн силер кесилиштен биринчи өтө бересиңер. Ошондо кесилиштен сиз биринчи өтөсүз деген биринчи жооп тура болду. Ушул жоопту белгилейбиз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Урматтуу менин көрүүчүлөрүм, мен катталуучуларым, эгер право алууда экзаменде өтө албай кыйналып жаткан болсоңуздар, анда менде онлайн платный курс бар. Ошол курска катышып экзаменден өтсөңүздөр болот. Эгер катышам десеңиздер, азыр мен экранга телефон контакт номер чыгарам, ошого байланышка чыгыңыздар, же болбосо менин шапка профилим астында WhatsApp группа ссылкасы коюлган. Ошол группага кирсеңиздер, мен сиздерге онлайн курс боюнча толук маалыматтарды беремин.